Көчмө жыйында негизинен 5 маселе каралды. Ар бир маселе боюнча тийиштүү тармактын жетекчилери программалар менен тааныштырды. Аймактын инфраструктурасы менен жолдорду жакшыртуу, жарандарды, анын ичинде чек арага чектеш аймактардагы тургундарды социалдык жактан камсыздоо, мамлекеттик колдоо көрсөтүү, инвестиция тартууга шарт түзүү маселелери талкууланды. Баткен облусу стратегиялык аймак экенин айткан министрлер кабинетинин төрагасы Дубандын негизги артыкчылыгы катары анын транзиттик потенциалы экенин белгиледи. Баткен бұл стратегиялық аймақ, эмне үчүн картанын бүткөн жери эмес, бул Баткен биздин саясий картадагы кайнаган жерибиз. Келечекте мындан дагы быкылдаган жер болот. Анткени Өзбекстандан Фергана областында эле 3,5 миллиондон адам ашып кетти. Тажикстандын Сагдия областынан 2,5 миллион адам жашап калды. Мунун баары илгертеден тынымсыз соода алакасын жүргүзүп келишкен. Демек Баткендин негизги артыкчылыгы анын транзиттик потенциалында. Баткендик транспорттук коридорлорду келечекте Баткен району үчүн эле эмес, бүт Кыргызстан үчүн кызмат кылган өнүккөн бир коридорлордун бири болот. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Кытайга барганда бир топ жакшы долбоорлор боюнча сүйлөшүп келди. Анын ичинде Кытай Кыргызстандын экологиялык таза продукциясын импорт катары кабыл алууга даяр экендигин жана колдоорун билдирди Кытайдын жетекчилери. Тажиктер менен кечкеле чырдаша бербейбиз. Чек ара сөзсүз ачылат, турукташат, делимитация, демаркация иштерине чекит коюлат. Соода алакабыз мындан ары уланат деп биз ишенебиз. Алар да эркеш там аркылуу Кытайга аттанат. Мунун баары киреше болот бизге. Миллиарддык рынокто ээлеген Кытай бизге эшигин ачууга даяр. Биз аны толук пайдаланып калышыбыз керек. Каса 1000 долбоору менен ири проекттер келатат. Жогорку вольттогу чубалгылар менен электр энергиясын Афганистанга, Баткен областы аркылуу экспорттойбуз. Кызыл Кыя, Борбордук Азия менен Кытайдын ортосундагы аймактык эң чоң ири соода дарбазасы болот. Баткен Исфан аэропортторуна эл аралык статус берилет. Рейстерди санын кескин түрдө көбөйтүүгө даярданып жатабыз. Лейлек сезин иштете баштайбыз. Дал ушул чек ара аймагын, андагы жашоочуларды жашоо шартын жакшыртуу максатында Баткен облусунун өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Ага ылайык Дубандагы 62 айылга өзгөчө статус берилген. Негизги 3 этап менен ишке аша турган долбоор антикризистик, орто жана узак мөөнөттүү болуп бөлүнөт. Анда Баткен облусунун аймагында 10 ири инвестициялык долбоорду ишке ашыруу, 7 ГЭС, ири логистикалык борбор куруу жана Разаков шаарындагы аэропортту модернизациялоо пландары бар. Министрлер кабинетинин төрагасы өнүктүрүү программасына ылайык Баткен облусуна бөлүнө турган каражаттар жыл сайын көбөйтүлө турганын, алдыдагы 5 жыл ичинде 5 миллиард сомго чейин жеткирүү планы бардыгын билдирди. Көтөрүлгөн маселелер боюнча тийиштүү кызматтарга жеринде тапшырмаларды берди. Ошол эле маалда каражаттарды максаттуу, даректүү жумшоону талап кылды. Жеке Садыр Нуркожоевичтин өтүнүчү менен бир топ фонддордогу государственный ипотечный компанияга акча берилген турат. 300 миллион доллар деп аттык элек, балким жылдын аягына чейин 500 миллион долларга чейин биз ушу компаниянын алкагында очередте турган кишилердин баарына тең үйлөрдү алып берели деп атабыз. Өзү иштеп аткан дагы астыда 5 жылдык мөөнөт калды. 5 жылдын ичинде очередте турган муктаж квартирага болгон кишилердин баарын чечесиңер деген милдеттемени биздин кабинет министрликка койгон. Ошо эң чоң бир механизмибиздин бири бул государственная ипотечная компания. Мындан тышкары экономика жана коммерция министрлиги Баткен областында өзүнүн ишкерлер тейлөө борборун ачам дейт, сунушун колдойбуз. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги Баткен областына, Баткен шаарына юстиция үйүн ачат. Ал жерде болгон 8 миллион деп ачат. Эми аз гана колдойбуз. Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги дагы финансылык борборун ачам деп атат. Бул жерде 3 министрлик ачат, жаңы здание курасыңар, бөлөк жерден аренда кылып ремонт кылып, жаңы технологиялар менен элге кызмат көрсөтөсүң. Жыйын соңунда Акылбек Жапаров жергиликтүү тургундар менен жолукту. Анда Кулунду аймагынын жашоочулары аталган айылды өзгөчө статуска киргизип берүүнү суранды. Биз şu Тажикстанда ушундай чектешип турабыз да. Мына былтырғы соғыш болгондо биздин үйлөргө октор даже кирип кетти да. Ошон үчүн мына биздин балдарыбыздагы баардыгы шок болуп калганбыз. Биз эми ушу основной гарантияны караган бизбиз да. Ошо кирбей калган үчүн биздин элдер өкүнүп атабыз да бизчи. Бизди биринчи очередте киргизиш керек эле да.
кээ бир айылдарга эле анан тигил бул депутаттар дагы өкмөттүн төрагасы катары мен дагы элге кантип эле душман болойлу. Мына 10 жылдын ичинде 1 миллиард сом эле капиталдык салымдар Баткенге бөлүнгөн экен. Былтыр 1 миллиард 300 миллион бөлдүк. Мына быйыл 3 миллиард 4 миллиардка чейин бөлүп атабыз. Ирригациянын баарын, энергетиканын баарын көз карандысыз. Сууну ошол эле Маргундагы скважиналардын баарын иштетейин деп атабыз. Тиги кошуналарыбыздан өткөн 7 километр электр энергияны бер жагынан өткөзөйлү деп атабыз. Болгон жеңилдетилген кредиттин көпчүлүгүн ушака берейли деп атабыз. Жалпы мына республика былтыр 4 миллиард сом акча келсе, ошо пенсия пособие тигил бул картвложение. Быйыл 10 миллиард сомдон ашып атат. Мына былтыр бүт Кыргызстандын жолдоруна капиталдык салымдарга 243 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл Баткенге 600 миллион сом бөлүп берип атабыз. Жалаң ушу жолдорду оңдойлу, элдерди мындан ары жашоо турмушун ордуна коелу деп. Мектептерди, больницалардын баарын ордуна салайлы деген программаларыбыздын баарын ишке ашырабыз, урматтуу туугандар. Сабыр кылыңыздар. Эгерде баарына жетсе кантип эле аяп эле отура бермек беле. Азыр биринчи этабы бүттү. Эми экинчи этабына киришип атабыз. Атасы өлсө деле угузат дейт. Баарына акча жетпейт. Мына азыр 62 айылды иреттеп көрүп бүтүрдүкпү, экинчи этабын кайра баштайбыз. Негизи эле Баткендеги элди кетүүсүн биз каалабайбыз. Бияка ушу жумуш орунду түзүп берген бизнесмендерге биз гарантия берели деп атабыз. Акылбек Жапаров Ош Баткен облустарынан жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында бир катар өнөр жай ишканаларынын иши менен да таанышып чыккан. Ошондой эле аскер бөлүктөрү кыдырып, аскер формаларын жана техникаларды көрдү. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Баткен облусу.